Саламатсыңарбы, урматтуу кыздар. Биз репродуктивдик ден соолук темаларын циклын улантабыз. Бүгүнкү сабактын темасы кыздардын жыныстык жактан жетилүүсү. Келгиле эстейбиз. Кыздардын репродуктивдик ден соолугу бул дени сак баланы бойго бүтүрүү, көтөрүү жана төрөө. Бүгүн биз жаңы пубертат сөзү менен таанышабыз. Бул англисче puberty сөзү жана жыныстык жетилүүнү билдирет. Кыздарда пубертат мезгили 9-13 жашында башталат жана 16-18 жашка чейин уланат. Бул мезгилде аялдын жыныс гормону эстрогендин активдүү продукциясы башталат. Ал аялдын бардык калыптануу процесстери үчүн жооп берет. Бул мезгилде өспүрүмдүн организминде кандай маанилүү өзгөрүүлөр жүрөт? Сөөк жана булчуңдардын тез өсүшү жүрөт. Ошол эле учурда булчуңдардын өсүшү сөөктөрдүн өсүшүнөн артта калат. Мындан улам кыз эпсиз жана дордогой сезилет. Май алмашуу өзгөрөт. Сандар жазы тартат, анткени май жамбаш, чат жана көкүрөккө топтолот. Бул кызга аялдык белгилерди берет. Пубертат мезгилинде организмде майдын көбөйүүсү айыз циклине жана төрөткө даярдануу үчүн нормалдуу жана зарыл болгон процесс. Болжол менен 10 жаштан тарта кыздарда сүт бездеринин жетилиши жана өсүшү башталат. Кыздардагы сүт бездеринин өлчөмдөрү жана формасы көрүнүп турган жекече айырмачылыктарга ээ. Денедеги түктөрдүн өсүшү, чатта, колтукта, буттарда, колдо, айыздын пайда болушу. Алгачкы айыз 9 жана 15 жаштардын ортосунда келиши мүмкүн. Тынчсыздануунун кереги жок. Бул табигый көрүнүш жана ар бир кызда болот. Айыз бул жатындын ички катмарынын бөлүнүп ажыроосу менен шартталган жыныс жолдорунан келген кан аралаш суюктуктар. Нормалдуу айыз 21-28 күн, тыныгуу менен 3-7 күнгө созулат. Бул айыз циклы деп аталат. Кыздардагы тынымсыз өсүү адатта айыз башталгандан кийин 2 жылдан кийин токтолойт. Айыз учурунда жеке гигиенаны сактоо ар бир кыз үчүн маанилүү. Эгерде кыз айыз учурунда кандайдыр бир көйгөйгө дуушар болсо, анда жардам сурап апасына, эжесине, тайэжесине, курбусуна кайрылуудан уялуунун кереги жок. Өспүрүм куракта нерв системасынын дагы калыптануусу байкалат. Өспүрүмдөрдүн эмоционалдык абалы дагы өзгөрөт. Алар өтө таасирленишет, кызуу кандуу болуп калышат, маанайы кескин өзгөрүп, өз көз караштарын өжөрлүк менен коргоосу байкалат. Бул мезгилде өспүрүм үчүн өзүнүн тегерегиндеги адамдар менен кантип алып жүрүү керектигин түшүнүү абдан маанилүү. Пубертат бул жаш адамдардын жашоосундагы өткөөл мезгил эле болбостон, өзүн таануу, организмде болуп жаткан өзгөрүүлөрдү билүү, тегерегиндегилер менен өз ара мамилелерди куруу, адамдын инсандыгын калыптануусу жана эң башкысы бул жаштардын өз ден соолугу үчүн толук жоопкерчиликти түшүнгөн мезгили.